Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Иран Израилдин авиабазасына баллистикалык ракеталар менен сокку урду. Иран Хайбар баллистикалык ракеталар менен Негев чөлүндөгү Израилдин авиабазасына сокку урду. Бул тууралуу Ирандын Ирна басылмасы жазды. Бүгүн 14 апрелге караган түнү Иран камикадзе дрондору менен Израилдин аймагына чабуул жасады. Израиль бийлиги Ирандан 200дөй ракета жана учкучсуз учактар учурулганын билдирди. Иран бул чабуул жакында Израилдин Сириядагы Иран консулдугуна жасаган чабуулуна жооп экенин айтты. Ошондой эле Израилге Ирандан гана эмес, башка мамлекеттерден, анын ичинде Йеменден да чабуул жасалганы кабарланды. Пентагон Ирандын Израилге кол салганын ырастады. Улуу Британия, Франция, Германия жана Евробиримдиктин лидерлери Ирандын чабуулун айыпташты. Кийинчерээк окуяга күбө болгондор Иерусалимдин асманында жардыруулардын үндөрү угулуп, өлкө боюнча сиреналар жаңырганын кабарлашты. АКШ менен Британиянын аскер аба күчтөрү Ирандын учкучсуз учактары менен ракеталарынын чабуулунун мизин кайтарууга жардам берди. Булак Суперкежи. Израиль Ирандын дрон ракеталарынын 99% жок кылынганын билдирди. The New York Times израилдик аткаминерлерге шилтеме кылып, түндө 185 жанкечти дрон, 36 канаттуу ракета жана жер классындагы 110 ракета учурулганын жазды. Ракеталардын басымдуу бөлүгү Ирандан, азырагы Ирак менен Йеменден учурулган. Израилдин коргонуу армиясы ракеталардын 99% жок кылынганын, көпчүлүгү Израилдин аймагына жеткирилбей атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Коргонууга АКШ жана Британиянын куралдуу күчтөрү жардам берди. Ошондой эле Иорданиянын куралдуу күчтөрү да кошулганы кабарланды. Иран Израилдеги бутага алынган жерлердин баары аткыланганын маалымдаса, Израиль талкаланган жер жок экенин билдирүүдө. Маалыматтарга ылайык, Негев чөлүндөгү аскер базасы азыраак жабыркаган, курмандыктар жок. Атып түшүрүлгөн дрондордун сыныктарынан жай тургундар жаракат алганы, алар ооруканага жаткырылганы маалымдалды. Жекшембиге караган түнү Иран Израилге учкучсуз учак жана ракеталар менен сокку урду. Тегеран муну 1 апрелде Дамаскидеги консулдугуна жасалган чабуулга жооп деп билдирди. Иранын бийлиги бул үчүн Израилди айыптаган. Тель-Авив комментарий берген эмес. Абадан коргонуу сиренасы жекшембиге караган түнү Израилдин түндүк жана түштүк аймактарына, Иерусалимде жаңырып турду. Буга чейин Израилге Иран эмес, Тегеран колдогон Сирия, Ливан, Йемендеги аскердик топтор сокку уруп келген. Булак Азаттык. Орусиянын ички иштер министрлиги Кыргыз элчисинин үйүнө полициянын бастырып кириши боюнча үн катты. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк менен Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Москвада Кыргызстандын элчилигинин кызматкерлеринин батирине полиция басып кирген окуя боюнча комментарий берди. Орусиянын ички иштер министрлиги окуя 7 апрелдеги профилактикалык иш-чара учурунда болгонун билдирди. Нижегородская көчөсүнүн жашоочуларынын бири укук коргоо кызматкерлерине миграциялык каттоого туруу боюнча документтерин көрсөтүүдөн баш тартып, анын күйөөсү элчиликтин кызматкери экенин айткан. Интернетте күч органдары элчи Манас Жолдошбековдун батирине кулпуну бузуп кирип барганы кабарланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине маалымат келип, иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Орусиянын ички иштер министрлиги коопсуздук күчтөрүнүн маалыматын жана мүмкүн болгон мыйзамсыз аракеттерин текшерет. Полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери тууралуу арыздын келип түшкөндүгүнө байланыштуу учурда окуянын бардык жагдайларын аныктоого багытталган кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Кызматкерлер турак жай секторуна типтүү профилактикалык текшерүү жүргүзүшкөн. Алар батирде дипломат жана анын үй бүлөсү жашаганын билген эмес, бирок расмий протоколду сакташкан. Азырынча күч колдонуу жана эшикти сындыруу тууралуу
тууралуу маалымат четке кагылды. Бирок расмий текшерүү гана кырдаал боюнча бардык чындыкты ачыкка чыгарат деген Ирина Волк. Бул окуяга Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова да комментарий берди. Биз дагы бир жолу биздин өлкөнүн Вена конвенциясына болгон сый урматын жана анын дипломатиялык статусун кол тийбестигин ырастайбыз. Муну ички иштер министрлигинде кесиптештер жарыялаган иликтөө дагы бир жолу баса белгилейт деп жазды ал өзүнүн Telegram каналына. 8 апрелде полиция кызматкери Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин кеңешчиси Манас Жолдошбековдун батирине кирип келип, үй бүлө мүчөлөрүнө денесине залал келтиргени тууралуу маалымат тараган. Булак Суперкежи. Тажикстан Москвадагы кол салууга шектүүлөрдүн кыйноого алынышын сындады. Тажикстандын Тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин Крокус-Ситидеги кол салууга байланыштуу кармалгандарды орус коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кыйноого алышын кескин сындады. Бул тууралуу ал 12 апрелде Беларусь баш каласы Минскиде өтүп жаткан КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйынында айтты. Мухриддин орус тарап иликтөөнүн жүрүшүндө эл аралык укуктун принциптерин, өзгөчө анын күнөөсүздүк презумпциясын жана кыйноолорго тыюу салуу бөлүктөрүн сакташы керек эле деп билдирди. Тажик министри белгилегендей, маалымат айдыңында террордук актты ишке ашырууга шектелгендерди кармоо жана аларды уруп сабап, кыйноого алуу кадрларын демонстрациялоо жол берилгис. Сирожиддин Мухриддин Тажикстан теракт боюнча бардык тергөө иштери бейтарап жана адилеттүү жүргүзүлүп, аны уюштургандар, аткаргандар жана буйрутма бергендер дагы жазаланышын күтөөрүн айтты. Ал эми орусиялык кызматташы Сергей Лавров менен жолугуп жатып, Мухриддин себептерине карабай террордук актылар бир да улут же этностук топ менен ассоциация болбошу керектигин белгиледи. Ал ошондой эле Москвадагы кол салуудан кийин орус коомунда ксенофобия күч алганын сындап, мунун баары ойлонулбаган маалымат кампаниясынын негизинде болуп жатканын кошумчалады. Крокус-Ситидеги кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети Харасан террордук уюму өз мойнуна алган. Кремль чабуулдун артында Украин бийлиги турат деп эсептейт. Расмий Киев мындай дооматтарды четке кагып келет. АКШ жана Батыш өлкөлөрү орус бийлигинин мындай билдирүүлөрүн негизсиз деп эсептейт. Кол салууга байланыштуу ондон көп адам кармалды. Алардын көбү теги тажикстандыктар. Булак Азаттык. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет. Мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге алгыла болсун. Мен да айдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.